системасы жана зордук зомбулуктан социалдык коргоо коомдун туруктуу өнүгүүсү багытында болгон. Кыргыз Республикасынын билим берүү министри бул маселени койгон себеби бүгүнкү учурдун талабы. Бул билим берүү концепциясында ири жолго коюлган. Ошон үчүн мектептерде дене тарбияны адеп акылакты өнүгүүгө көңүл иштер жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү коомдун талабына ылайык жаштарды тарбиялоо үчүн бизде технология жана медиа сабактуу зонабыздагы эң биринчилерден болуп санарик сабактарына катышып, коллектив санарик мугалимдери болуп иштешти. Барышты, Бишкекке барышты коллектив менен. Эгемендүүлүк күнүбүз, бардыгыңыздардын келе жаткан байрамыңыздар менен. Ошондой эле билим берүү концепциясы негизинде зордук зомбулукка жол жок деген теманын астында биз бактылуу үй-бүлөнү алдык. Татыктуу тарбия, сабактуу билим бериш керек. Биздин балдарыбыз, келечектеги балдарыбыз келишке эмес. Билим алган барысы ошол билимдер негизинде келечекте Кыргызстаныбызды өнүгүүгө өссүн деген максаттабыз. Саламатсыздарбы? Мен Кадамжай районуна караштуу Өрүксар орто мектебинин физика жана математика мугалими Рүстөм кызы Арзыкан. Быйылкы 2021-2022 окуу жылында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими кароо сынагында райондук турда 1-орунду ээлеп, областтык турга барып катышып келдим. Областтык турдан дагы 2-орунду ээлеп, азыркы учурда республикалык турга катышуу алдында турамын. Урматтуу мугалимдер, балдарга таалим тарбия берүүдө мыкты балдарга келечекте мыкты таалим тарбия берүүңүздөргө ишенемин. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Шамбайрисов орто мектебинде соцпедагог болуп иштеп келе жатам. Атым Шарапат, фамилиям Газыбаева. Мен ушул соцпедагогдук иш тажрыйбамда дайыма канчалык кыйын учур болбосун, канчалык көйгөйлөр болбосун, ар бир нерсени оң жолуна чечүүгө аракет жасаймын. Дайыма ата-энелер менен бирдиктүү мамиле кыламын. Окуучулар менен, окутуучулар менен дайыма тыгыз байланышта болом. Дайыма урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды мектептен алыстатпай, дайыма мектепти сүйүүгө, окууга, жакшы инсан болууга тарбиялоо биздин жана сиздердин милдеттерибиз. Урматтуу журтчулук, сиздерди келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар жана мугалимдер билим күнү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Яшева Эльвира Рыспаевна быйылкы 2022 жаңы окуу жылында мугалимдердин илимий конференциясынын жыйынтыгы менен Көтөрмө айыл өкмөтүндөгү номер 4-Көксал топтанатындагы орто мектебинин директору Акботоева Пархынса Келдибековна жана анын жамаатынын атынан бүгүнкү майрам менен бардык мугалимдерди чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бардык байланыштар айыл өкмөт менен болобу, райондук билим берүү бөлүмү менен болобу, министрлик менен болобу, электрондук багытта болору бардыгыбызга белгилүү. Демек, бардык мектептер, бардык ошол мектептерде иштеген мугалимдер электрондук байланышка толугу менен өтүшү зарыл деп ойлоймун. Китепкана маселеси акыркы күндөрү анча пайдаланылбай келди эле, акыркы жылдары кичине жандана баштады. Ошол китепканалык фондуңуздар жетпей аткан болсо, муктаждыктар болуп аткан болсо, электрондук китепканадан пайдаланууну сунуш кылат элем. Сунушумду жөн эле кур эле айтпастан, Баткен мамлекеттик университетинин жана Ош мамлекеттик университетинин электрондук китепканасынын сайтыны Жеңишбек Орозбаевичке мен жеткиремин, мектептерге сиз жеткирип коюшуңузду суранам. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу маселеси дагы көйгөй жаратып келе жатат. Башкача айтканда, биз аккредитациядан өтүп атканда иш берүүчү катары мектептин директорлорун чакырып, ошол жерде бизге жардам берүү максатында өнөктөш катарында чакырганыбызда ушундай сунуш түштү эле. Орто мектептин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча сунуштарын айтты эле, ошол нерсе ишке ашканы турат. Буюрса, быйылкы окуу жылынан баштап Баткен мамлекеттик университетинин Кызылка гуманитардык педагогикалык институтунда атайын орто мектептин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштуруу алдында турабыз. Будан дагы пайдаланууңуздарды чакырамын.
Буга чейин мындай көйгөйлөрдө Жеңишбек Розбаевич менен биргеликте иштеп жүрүп, кичине чечкендей болдук эле. Айдеркен зонасында Ош мамлекеттик университетинин мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институту менен атайын келишим түзүп, биз мугалимдерди Ошко алып барбастан, Оштогу билим берүүчү мугалимдерди ушул өзүбүздүн Кадамжай районуна алып келип, мугалимдерге курс уюштуруп бердик. Бул дагы жаман жыйынтык берген жок. Жакшы жактары менен көрө алдык. Эми Олимпиадага даярдоо жана ОРТга даярдоо маселеси боюнча азыркы жигит айткандан кыйла мен толкундандым. Туура. Баланы ОРТга же Олимпиадага даярдаганда эң негизги кызыктар ата-эне болуш керек. Эмне үчүн балабыз ОРТны тапшырып, кандайдыр бир бала алгандан кийин ага тааныш издеп, аны кантип окууга өткөрөм деп, чөнтөгүңөргө акча салып алып жүгүрүштүн эмне зарылчылыгы бар? Ошол көтөрүп жүргөн акчаңардын 10дон бирини балага сентябрдан баштап 1-майга чейин сарптабайлыбы? Сөзүм курук болбош үчүн бир-эки нерсени айтып кетем. Мен Кызылка шаарынын жашоочусу катары Кызылка шаарында 2020 жылы кимде ким орто мектептин окуучусуну ОРТга даярдап алтын сертификатка жеткирген болсо, шаардык бюджеттин эсебинен сыйлык катары 50 000 сомдон жарыя салдык. 20 жылы бир окуучубуз шаарда алтын сертификатка жетти. Тилекке каршы ал баланы даярдаган мугалим орто мектептин мугалими эмес экен. Бул частный даярдаган экен, сыйлыкты бере албай калдык. Андан кийин 21 жылы мен инициатива көтөрүп, жеке өзүмдүн үй бүлөлүк бюджетинин эсебинен 30 000, шаардын мэри 50 000 жарыя салдык. Буюрса, Кызылка шаарынан эртеңки күнү август конференциясында 2 алтын сертификатка ээ болгон окуучуну даярдаган 3 мугалимге сыйлык катары эртең тапшырабыз. Бул сыйлыкты ОРТдан жакшы бала алып алтын сертификат алган балага эмес, ошол баланы окуткан, ошол баланы даярдаган мугалимге, башкача айтканда мугалимдердин аброюн көтөрөлү деген максатта айткым келди. Бул микрофонго чыгып алып, ошол аткарган иштерди мактанганы келген жокмун. Ошол аткарып аткан иштеримди Кадамжай районунун уулу катары, Кадамжай районундагы билим алып аткан балдарга, тарбия алып аткан балдарга кичине салым кошоюн жана ошону улантайын деп ушул жерге келип отурам. Кадамжай районунда мага окшогон менден бай абдан көп. Ошолорду билим берүүгө инвестиция салганга чакырган экенмин. Чакырууну курук болбосун. Эмдиги жылы 23 жылы август конференциясында жараткан өмүр берип иштеп турган болсок, кимде ким алтын сертификат ушул жерде алып келген болсо, мен жеке үй бүлөлүк бюджетинин эсебинен 30 000 беремин деп мына жарыя салгам. Ошону менен катар биздеги айыл өкмөттөрдүн башчылары отурат экен ушул жерде азыр. Жана башка абдан абройлуу адамдарыбыз көп. Ошолорду убакыт бар. Эмдиги жылы август конференциясына чейин мага кошулуп, шерик болуп, берек беремин деп келишке чакырып кетет элем. Байрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Dünyada konuşanları, yani bakımsana nasıl basınlar? Bizi Cimrilik Dolores Orta Eğitim'in başkanlığı çıkılası muhalefeti, Gürcü'nün Kırgız Respublikası'nın Ergek Kodeksinin 145. belgesinin mektep cennetçileri sunuşun negizinde
жана тарбия бөлүмүндөгү жакшы жетишкендиктери үчүн Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Каршы келиңиздер, тергөөлгөн кылуучулар арасында Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн осулчусу Тажигүл Актыраеваны сыйлайбыз. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү тарабынан ардак грамота. Ушундай эле сыйлыкты кыргыз тили жана адабияты мугалими Нуйдин Жанова Муаzzamхан сыйлаган. Жөнөштү ардак грамота менен Байырдагы аймагындагы орто мектепти сыйлайбыз. Кол жыйылар менен. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү тарабынан ардак грамота. Ушундай эле ардак грамота менен Исакова Айша Мектепке сыйлаган. Ушундай эле ардак грамота менен Кан орто мектебинин орус тили мугалими Осмонова Зубайда хан сыйлаган. Жана ушундай эле кийинки ардак грамотаны Саралтын орто мектебинин башталгыч класс мугалими Замирахан Шамшиеваны сыйлайбыз. Ушундай эле ардак грамота менен Ак Тилек толук эмес орто мектебинин башталгыч класс мугалими Жумаева Феруза хан сыйлаган. Кийинки ардак грамотаны Мамат Юсупов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Динара Орозовага беребиз. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен Кадамжай шаарынын мэри Декалиев Бакыт Турдалиев сыйлаган. Келиңиздер болчугалар менен ушундай эле Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен Конжонова Аңар Күлөтекке сыйлаган. ошондой эле Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн ыраазычылык катты Ной атындагы орто мектебинен келген мугалим Маралхан Малаеваны сыйлайбыз. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн ыраазычылык каты Турушка орто мектебинин мугалими Ысаков Камалидин агайга берилет. Келиңиздер барабыз өздөрүнүн калчыгатына кийинки ыраазычылык катты Арыс билим берүү мектебинен келген агайыбыз Акимжан Абдиевайбыз. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Манас ата орто мектебинин мугалими Сыдыкова Айна Күлөтекке сыйлаган. Ал келиңиздер урматтуу сыйлыгыңыздан болсун. Кол жабайбыз. Кийинки ыраазычылыкка Сыдыкова атындагы орто мектебинен келген эжегебиз Голдурхан Сүйүновго барабыз. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Көксал Токтан орто мектебинин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Эргияшова Элвира сыйлаган. Ал келиңиздер сыйынын дүркүрөтү болчуна баштатылды. Алай ушундай сыйындар баарыбызга насип болсун. Кийинки ыраазычылык катты Нургордан мектебинен келген эжекебиз Сырга Жолчиевага барабыз. Ушундай эле ыраазычылык катты Приемов мектебинин мугалими Абдулла кызы Айжамалга барабыз. Ал келиңиздер дүркүрөтү болчуна сыйлыгыңыздар куту болсун. Кийинки ыраазычылык катты Нургордан мектебине келген мугалим Бактибек кызы Нуризовага барабыз. Кийинки ыраазычылык катыбызды Молдонияз Динайка мектебинин мугалими Кандыбаева Фарида эжекеге барабыз. Келиңиздер сиздердин болчугуңуздар менен кийинки ыраазычылык катты Саралтын орто мектебине келген
muallim Abdullah Jumalov'a gösteriyoruz. Kol çalarını. Кейінгі разышылық атымыз İsmailov орта мектебінің мұғалімі İsrailov Нұрхан ағаға беріледі. Ушундай разышылық атты сіздердің қолчыларыңыздар менен Адамжайлық мектеп лицейіне келген әжекебіз Айжардан Садықованы сыйлаймыз. Ушундай разышылыққа Сайынбай мектебінің мұғалімі Жолдошова Ханзадаға беріледі. Ушундай разышылыққа Абсамат Масарин мектебінің еркек жамаатына айғарылады. Tarbiyachi nominatsiyasının iyisi Tamasha Quturdi bolalar bog'chasining tarbiyachisi Jibon Teshiboyev qo'lchog'ini. Mıhtı okul bölümü başçısı nominasyası menен Alimova Nurgül Ziganat. Kelingizler жылдың мықты номинацияларына өзгөчө кол жаап турыңыздар. Ушундай номинацияларда кийинки келген манабыз чыгарабыз. Мыкты тарбия иштери боюнча директордун орунбасары Сайынбаев мектебинен келген эжекебиз Гүлбарова Тешебаеваны айгарабыз. Мыhtı соцпедагог номинациясы менен Ириса орта мектебинин соцпедагогу Казыбаева Шарапат экениге айгарылат. Келиңиздер өзгөчө кол чаалар болсун агайжелерге. Ушундай номинация. Мыкты мугалим номинациясы Өрүкзар орта мектебине келген мугалим Рустам кызы Арзыбаны айгарабыз. Кол чаалар менен. Мыhtı машыктыруучу номинациясы менен Кадамбай райондук мектеп лицейинин диний тарбия мугалими Ташкар Султан сыйланат. Мыhtı правком номинациясы менен Акыр орта мектебинин правкому Бакирова Канике сыйланат. Kelingizler özgöçe nominatsiyalar aygarылды. Анықтан өзгөчө кол чыгаруулар болсун. Ушундай кийинки номинация. Мыкты ашпозчу номинациясыны Садыков атынан орто мектебинин ашпозчусу Мария Курбанова айгарабыз. Кол чаалар арасында. Мыhtı чапакер номинациясы менен İsfahan орто мектебинин Жээнбаев Мурзапаяз сыйланат.
жаңылған урматтуу кызматкерлер, мына шпортчудан баштап окуу бөлмөсүнө чейин мыкты деп берип атабыз. Кызматыңыздарды баалап, ар дайым ушу биз окутуп аткан балдарга мыкты тамак даярдап, мыкты шарт түзүп, мыкты оюндарга барып, мыкты окутуп жүрө бериңиздер. Ар дайым мыкты боло бериңиздер. Ийгилик, денсаулык болуңуздар. Рахмат. Сыйлығыңыздар құт болсын, сыйлық иелері. Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Кадамжай райондук комитетинин Билим жүрөктүн, дилдин жашоосун колдоп турган рухий азык. Билим берген мугалим менен билим алган окуучу ырыс дөөлөт, шериктеш сыяктуу. Касиеттүү Кадамжай районундагы келечек муумундарды окутуп тарбиялоого өз жанын үрөгөн устаттардын эмгеги эбегейсиз зор. Билим берүүдө жалпы республикада алдыңкы орундардын бирин багындырган Кадамжай районундагы 2021-2022 окуу жылындагы айрым алгылыктуу иштердин ийгилигине назар салсак. Билиме көчтүү миңди жыгат демекчи райондун окуучулары областтык олимпиаданы багындырып, республикалык олимпиадага ийгиликтүү катыша алышты. Мурадылова Айсерек Охна орто мектеби англис тилинен, Кайымов Сайхан Айтматов орто мектебинен математика сабагынын, Айдаралиева Элиза Масалиев орто мектеби англис тилинен, Келдибек кызы Элмира Кыргызстандын 10 жылдыгы мектеби география предмети боюнча өздөрүнүн интеллектуалдык билимдери менен райондун наамысын коргошту. Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун өчүлдүгүн ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жана улуттук нарк жөнүндөгү жарлыктардын негизинде өткөрүлгөн Манас таануу интеллектуалдык телеконкурсунун республикалык таймашында Айни атындагы орто мектебинин улуу көч командасы 2-чи орунду багындырды. Бүгүнкү күндөгү өнүгүүнүн эң алгылыктуу жолу долбоорлор менен иштөө эмеспи? Башталгыч класстардын окуучуларынын функционалдык сапаттуулугун жакшыртуучу класста тышкаркы иш-чараларды өткөрүү максатында окуу керемет долбоорунун жетекчилигинде жүргүзүлгөн окуйбуз, жасайбыз, изилдейбиз сынагынын республикалык турунда 1-чи орунду Саид Байюми орто мектебинин мугалими Микарамова Бактыгөл Эжей өзүнүн окуучулары менен багындырса, 2-чи орунду Мамат Юсупов атындагы номер 12-чи Жошук орто мектебинин окуучулары өз чеберчилигин жогорку деңгээлде көрсөтүп, байгелүү орундарга ээ болушту. Өлкөбүздүн туруктуу келечеги үчүн жаштардын интеллектуалдык билимин жогорулатуу максатында 21-чи кылымдын интеллектуалдары аталышындагы эл аралык сынагына Кадамжай лицейинин Жаныбеков, Дейкан жана Маканов атындагы орто мектептеринин окуучулары катышып, Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде өз байгелерин колго киргизишти. Албетте бул сыймык жалпы райондук устаттардын ийгилиги эмеспи? Республикалык класстан тышкаркы экологиялык коопсуз таңгак аттуу сынакта Саид Байюми атындагы мектептин 10-чы классынын окуучусу Чолбонкул кызы Гүлзина Арда грамота менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги ар жылы биргеликте өткөрүлүүчү жаш жол сакчылары сынагы өткөрүлүп, бул сынакта жаш өспүрүмдөр жол коопсуздугу, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча билимдерин көрсөтүшүп, номер 20-чы Орузбай Маканов атындагы орто мектебинин жаш жол сакчылары облустук деңгээлде 2-чи орунду ээлешти. Республикалык мугалимдердин сыймыгы болуп калган Асылбек Мадалиев тарабынан уюштурулган Санарип мугалим академиясы 2021-2022 окуу жылында Санарип мугалим 2 Кыргызстан сынагын өткөрдү. Бул сынак мугалимдердин чыгармачыл, заманбап, ой жүгүртмө алган кесипкөй, чебер болуулары үчүн чоң салымын кошууда. Кадамжай районунун 37 мугалим катышып, алардын арасынан жеңүүчүлөрүн өзгөчө сыйлыктар менен сыйлашты. Саралтын орто мектебинен Жолчуева Асел, Кыргызстандын 10 жылдыгы мектебинен Айдарова Гүлнур эжекелер алдыңкы орунду алышкан.
Саламатсыздарбы, урматтуу Кутин Абдрахманович, ардактуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү иш-чарага келген жалпы коноктор. Барыңыздарды мен өзүм атымдан, жалпы райондук билим берүү бөлүмү атынан келе жаткан 31 август эгемендүүлүк күнү майрамы менен ошондой эле башталып аткан жаңы 2022-2023 окуу жылынын башталышы менен чын дилден куттуктаймын. Башталып аткан жаңы окуу жылда дагы өткөн окуу жылга караганда көптөгөн ийгиликтер болушуну каалап кетемин. Өткөн окуу жылында райондун аймагында жалпы 51 мектепке чейинки билим берүү мекемеси иш алып барды. Анын ичинен 46 мамлекеттик, 5 жеке менчик бала бакча. Окуу жылы ичинде жаңыдан Ушкоргон айыл аймагындагы Бүчөр суухана балдар бакчасы пайдаланууга берилип, бюджетке киргизилип иштей баштады. Акыркы 5 жылда балдар бакчасынын санын өсүшү боюнча диаграммада акыркы 5 жылдагы өсүшү боюнча 2018 44 бала бакча болсо, 2019 48, 2020 жылы 50, 21 49 бирөө жабылып калды жеке менчик. Андан кийин 2022 дагы 51 бала бакча иш алып барды. Бала бакчага барган балдардын саны боюнча көрсөк 2018 жылы 5875 бала барып аткан болсо, бүгүнкү күндө 2022 жылы 6162 бала бакчага балдар барышып атты. Бул процент боюнча алганда 0 жаштан баштап 6 жашка чейин алганда 19,5% берет. Ал эми 2 жаштан алсак 22,5%, 3 жаштан 6 жашка чейин алганда 28%. Бул мындагында районубузда балдар бакчасы боюнча татыштык бар экенин билдирет. Ушул багытта жалпы эле министрлик тарабынан, өзүбүздүн райондук билим бөлүм тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан бир топ иштерди алып баруу пландаштырылган. Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Шакиров Кутбидин Абдрахмановичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү август кеңешмесинин катышуучулары, урматтуу коноктор, жалпы ушул билим берүүдөгү биздин улуу муундагы агай эжейлер, урматтуу билим берүү тармагынын кызматкерлери, ардактуу агайлар, эжейлер, кадырлуу коноктор, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгы жаңы окуу жылынын башталышы 1 сентябрь билим күнү жана мугалимдердин август конференциясы менен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүмдүн атымдан куттуктаймын. Элибиз өз устаттарын жана насаатчыларын кадырлап, жана аларга сый урмат менен мамиле жасап келишкен. Бүгүнкү күндө сиздер да ушундай сый урматка ээлсиздер. Ар бир окуу жылында мугалимдердин август конференциясында бир жылда аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылып, алдыга коюлган иш-чаралар такталат. Жалпы орто жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде жаш муундарга терең билим, татыктуу тарбия берип келүүдөсүздөр. Быйылкы жылы районубуздун аймагында 5 мектеп, 2 бала бакчалардын заманбап оңдоо түзөө иштери башталып, алардын ичинен Нөгердан орто мектеби жаңы окуу жылына карата ачылары күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы менен билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин айлык майыналары дагы көтөрүлүп, мамлекет тарабынан өзгөчө камкордук көрүлүп, бул сиздерге стимул болуп, жаңы күч, жаңы дем кошуп келатат. Урматтуу агайлар, эжейлер, ушул жагдайдан иш алып караганда жаңы окуу жылында сиздердин алдыңыздарда билим сапатын заман талабына ылайык көтөрүп, жаш муундарга мыкты тарбия берүүдө өтө зор жоопкерчилик жүктөлөрүн белгилеп кетем. Ушул август кеңешмесине мындай бир өзгөчөрөөк болсун деп туруп, мына мектептерде, ар бир мектептерде, мен ойлойм, мына мисалы Маканов орто мектебиндеги ушул жаңы технологиядагы заманбап техникалар коюлган, ошондой болуп туруп, жабдуу бардык мектептерде түзүлүп калса, анда билим берүүнүн сапаты дагы өтө тез, жогорку жетишкендиктерге жетишсек керек. Мына 22-23 окуу жылына биздин мугалимдерди интерактивдүү доска же болсо
акылдуу доска менен кээ бир мектептерде камсыз болгон, аларды окутуу боюнча дагы кээ бир мектептерде окутулбай жатат дегенинен биздин билим берүү бөлүмү биринчи өзүнө интерактивный ошол акылдуу досканы коюп, кээ бир мугалимдерди ушул жерде окутсун деп туруп, бир акылдуу доска подарка кылганга туура келди. Кабыл алып коюңуздар. Жылдын жыйынтыгы менен республикалык деңгээлде 3-чү орунду камсыз кылгандыгы үчүн, райондордун арасында 1-чи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кутбедин Абдрахмановичтин атынан райондук билим берүү бөлүмүнө интерактивдүү доска белекке берилет. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгар муктуу өкүлү Абдикарим Карбековичтин номер 175 буйругуна негиз Кыргыз Республикасынын Баткен областынын билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, жаш муундарга сапаттуу билим татыктуу тарбия берүүдөгү үзүлүү эмгектери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Кадамжай Семетей лицейинин математика мугалими Меңдибаев Эрнес Жигиталиевич Ардак грамота менен сыйланат. Кана келгиздер, сыйлык ээлерин дүркүргөн кол жаалар менен коштолдуралы. Администрациясынын 23 августундагы номер 275 буйругуна негиз Кадамжай районунун протоколуна негиз билим берүү мекемелериндеги көп жылдык үзүлүү эмгектери үчүн төмөнкү мугалимдер, төмөнкү кызматкерлер Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Акимдин Ардак грамотасы жана ыраазычылык каттары менен сыйланат. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана август кеңешмесине карата билим берүү тармагындагы үзүлүү эмгеги жаш муундарды тарбиялоого кошкон зор салым үчүн төмөнкү мугалимдер Ардак грамота менен сыйланат. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн экономисти Отонбаев Рахман Абибиллаевич, ушундай эле Акимдин Ардак грамотасы менен жыл мугалими 2022 кароо сынагында 1-чи орунду камсыз кылган Өрүкзар орто мектебинин физика мугалими Рүстөм кызы Арзыкан сыйланат. Ушундай эле Ардак грамота менен номер 4-чү Көксал топтан артындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Саттарова Айша Алымкуловна сыйланат. Ушундай эле грамота менен Мамат Юсупов атындагы Жошук орто мектебинин мугалими Мадаминова Жыпар Тургуналиева сыйланат. Жыл мугалими конкурсуна катышып, өзүнүн санарып мугалимдигин көрсөткөн Кадамжай райондук мектеп лицейинин англис тили мугалими Асанов Өмүрбек Имамалиевич сыйланат. Жыл мугалиминде өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөткөндүгү үчүн Таиров атындагы орто мектебинин англис тили мугалими Садыкова Мунара Авазбековна сыйланат. Ошондой эле улуттук мектептерде кыргыз тили жана адабиятын окуудагы жетишкендиктери, ошондой эле ар түрдүү иш-чараларга активдүү катышкандыгы үчүн Айни атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мергенбаева Салтанат сыйланат. Ошондой эле 31
август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана август кеңешмесине карата билим берүү тармагын материалдык техникалык базасын чыңдоодогу көп жылдык үзүлүү эмгеги менен жетекчилик кызматы менен мектептеги билим берүү мекемелериндеги билим сапатын жогорулоодагы өзүнүн чыгармачылык иштерин багындырып жүргөн төмөнкү мугалимдер ырашылык кат менен сыйлансын. Маканов атындагы орто мектебинин директорунун милдетин аткаруучу Мурзабаева Касиет Орунбаевна. Ушундай эле ырашылык кат менен Өрүкзар орто мектебинин мугалими Тажибаев Сейитказы Заилович. Айтматов атындагы гимназия мектебинин директорунун милдетин аткаруучу Айтматова Тургунай Бабажановна. Рузиматов атындагы орто мектебинин директорунун милдетин аткаруучу Турдалиева Мухаббат Тургунбаевна. Кана келиңиздер сыйлык ээлерине дүркүрөгөн кол жаалары менен баштаттырабыз. Сүйлөгүңүздөр кут болсун, урматтуу сүйлөк ээлери. Ушундай эле ырашылык кат менен Ирисов атындагы орто мектебинин директор милдетин аткаруучу Тажиматов Мамыт Жанагай. Масалиев айыл өкмөтүндөгү Нур балдар бакчасынын мурдагы башчысы Кудайкулова Шангүл эжеке. Номер 17 Масалиев атындагы орто мектебинин директорунун милдетин аткаруучу Супуев Камалидин Жамалович. Бардык сыйлык алган мугалимдер, ага эжелер, сыйлыгыңыздар кут болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат агай. Мугалим бул кесиптерди. Андемесе келиңиздер сөз кезегин предметтик олимпиадаларда республикалык турга чейин жеткирип өзүнүн окуучуларын жогорку деңгээлде даярдап келген Бабажан Айтматов атындагы гимназия мектебинин математика мугалими Данил Кочкоровго беребиз. Жетекчилер, ошондой эле коллегалар, мугалимдер, мына бүгүн август кеңешмесинде бардыгыңыздарга ийгиликтер каалаймын. Ошондой эле Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына сиздерге да ушул жылы бардыгыңыздарга ийгиликтер болсун. Мындан кийин дагы эми биз да көп жылдан бери олимпиадага балдарды даярдап келебиз. Ар кандай себептер менен кээ бир балдар жылдына чемпион болушат, кээ бирлер болбой калат. Эми олимпиадага даярдоонун дагы өзүнүн ыкмалары ар түрдүү болот экен, ар кайсыл мугалим ар түрдүүчө тандайт экен. Мен окуучуларды өзүм специально местабыз бар, ошол жерде күнү түнү деп даярдайбыз. Анан мен дагы берем, өзүмдүн оюмду айтам. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде бул жерде Япония, Германиялар азыр эми 8 сааттык иш болуп калды. Бизде деле 8 саат дейбиз, анан 7 саат деле кетип калабыз, ал туура эле нерсе. Ошол нерсени адат кылбай, набары 8,5 сааттан иштеш керек күнүнө. Жарым саат сиз мамлекетке жардам берсеңиз, ошол 15 жылдан кийин сизге кайтат. Азыр сиз 1 сааттан кыскартып атасыз, эртең 15 жыл ошол сизди жейт. Келиңиздер, бардыңыздар, жарым саат ашыкча иштеп коюңуздар мамлекет үчүн. Эчтеке болбойт, ошол жарым саат ашыкча иштеп атабыз. Мен мына 5-6 жылдан бери Кудайга шүгүр жыйынтыгым жакшы эле болуп атат. Башка мугалимдерге дагы айтар элем. Бул жерде математика илимдердин падышасы, аны бардыгыбыз билебиз. Бардык нерсе математикадан башталат.
ошол кийинки илим физика, химия, биология, информатика деле так илимдер дүйнөлүк азыркы эл аралык олимпиадаларда ошолар менен жарышат. Ошолордагы математиканын негизинде ошол башка атасы ошо болот. Эми мына дүйнөлүк олимпиада дегенде эле 1894 жыл Венгрияда башталган. Ошондо деле ошол убакта деле математика баштаган биринчи жолу. Анан кийин эл аралык олимпиадага 1959 жылы IMO International Mathematics Olympic деп башталган. Андан кийин физика 67 жылы, 68 жылы химия, 89 жылы информатика, 90 жылы биология, эл аралык так илимдер болуп ушулар ишке ашып, уже мына биздин Кыргызстандын дагы канчалаган окуучулар, мына Түркүлсейдин, Семетейдин балдар, азаматтар. Булар дагы канчалаган Кыргызстандын атын көтөрүп, желегин желбиретишип атат. Олимпиадага даярдоо үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден ошол илимге кызыккан, каалаңыз химия, каалаңыз физика, каалаңыз биология. Ошол илимге кызыккан окуучуну алып келиңиз. Биринчиден. Экинчиден ага ата-эне дагы себепкер болуш керек. Ата-эне өзү кызыгыш керек ошол нерсеге. Анан мен олимпиаданын чемпиону болом болду деген болбойт. Эртең ошол илимдин артынан кууп бир максаттуу бир нерселерди ойлоп табыш керек. Азыр олимпиаданын бир гана түрү эмес, бир канча түрлөр пайда болду Кыргызстанда. Алтын түйүн деген бар, улуттук бул кошумча болуп атат. Себеби дегенде азыр берги олимпиадада кээ бир нюанстар болуп калып атат. Только мен окуучум чыксын деген. Жок, андай эмес. Улуттукта чыныгы чыгып кетип атат уже. Республиканский олимпиадага барганда улуттуктун балдары биринчиге чыгып кетти. Значит, берги жерде махинациялар бар экен да. Аны да эске алыш керек экен. Анан кийин экинчиден бул жерде олимпиадага дагы биз эми кечеси күндүзү көрүп атасыздар, окуучулар менен кээ бир ата-энелер туура түшүнүш керек. Бул кайсы ата-эне өзү себепкер болсо, өзү кызыкса, баласын саат кечки 9-га чейин окута алат. Анан кийин бүгүн 6 саат окудум болду, шуну менен бир ай калып кетпеш керек. Күнүгө 2 сааттан бала заниматься этиш керек да ушул боюнчачы. Анан кийин сиздин жыйынтыгыңыз чыгат, анан чыкпаса айтасыздар, значит анда туура эмес багытка түшүп калган болобуз. Экинчиден бул жерде анан кийин бир нерсени айтып кетейин дедим. Мына химия, биология боюнча дагы мен өзүм олимпиадага кызыкканым үчүн айтар элем, ушул жерде медицинанын кызматкерлери сиздер да аларга жардам берсеңиздер болот. Окумуштуулар. Кээ бир мугалимдер бар, кээ бир медицинанын кызматкерлери бар, аябай күчтүү билишет ошолор химия, биологияны. Сиздер ошолорго жакын болуп, окуучуларды тартсаңыздар болот. Жардам берипчи. Акырында таланттуу окуучулардын иштөө үчүн эми, конечно, азыркы заманда сим бериш керек. Ал эми китеп алабыз, жаңы китептер алынат. Интернетте китептер Кудайга шүкүр жетишерлик, бирок ошондо деле колуңузда китеп болсо, бала тезирээк иштейт экен. Тапшырмаларды көбүрөөк бергенге болот экен. Анан кантип эле олимпиадада көп бала аласыз, кантип эле алдыга чыгып кетесиз деген суроолор да болушу мүмкүн. Ал жерде бала жөнөкөйдөн таталга карап иштеп баштайт. Анан бир иштеген мисалында туруп калбаш керек. Сөзсүз түрдө бүттүңбү кийинки мисалга өтөсүң. Мисалда токтоп калбашың керек. Иштедиңби ал жерде максималдуу упай топтош керек. Топтодуңузбу кийинки мисалга өтүңүз. Кесип болду. Шофер деген сөздүн кыргызчага которгону от жагуучу деп которгон. Ал немис тилинен келип чыккан. Диктор жана адвокат латин сөздөрү. Диктор сүйлөймүн, сүйлөөчү болсо, ал эми адвокат деген сөз кыргыз тилинде чакырам, чакыруу деген маанини билдирет экен. Бардык кесип ээлери алгачтанган ушул адамдан үйрөнүп, адамдын калыптанышына, турмушта өз ордун табууга багыттаган сыймыктуу бир кесип бар. Коомдун келечегине таасир берип, пайгамбар кесипте бекеринен адашпаса керек. Ал бардык кесиптердин касиеттерин өзүнө камтып, бардык кесиптердин иш-аракеттерин өзүнө камтып, жүрөгүндө бекем сулгарган. Бул сыймыктуу кесип мугалим кесиби. Мугалим врач, ал баланын жан дүйнөсүн дарылайт. Мугалим агроном, ал
тың жерди өздөштүрүп көп түшүп алат. Мугалим юрист, ал дайыма окуучунун укугун коргоп турат. Мугалим бухгалтер, ал эсеп кытап кылып отчет тапшырып турат. Мугалим адвокат, ал ар бир окуучуну коргоп турат. Мугалим шофер, ал максатка туура алып барат. Мугалим диктор, ал күн сайын сабак окуучунун алдында жаңылыкты айтып турат. Мугалим прокурор, мугалим дизайнер, мугалим акын, мугалим журналист, мугалим экономист. Бардык кесиптердин сырларын терең билген сыймыктуу кесип ээси. Эми сиздерге бир кызыкты айтып коеюн. Караңыздар, бардык кесиптин ээлери чет тилдерден алынган. Карап көрсөңүздөр, алар англис, латын, славян, француз, немец тилдерден алынган. Ал эми мугалим деген сөз мусулмандар үчүн ыйык болгон араб тилинен алынган. Муалим деген сөздөн алынган. Алым деген сөздөн алынган. Мугалим насаатчы, окутуучу, адамдарга сабак, илим үйрөткөн дин кызматкеринин аталышы араб тилинде муалим деп аталат. Ал эми алым деген билүүчү, көрөгөч, илим үйрөткөн, багыттоочу, көрсөтүүчү, ааламды, келечекти көрө билген, дүйнөнү бардыгына тааныткан билимдүү адам. Мугалимдик кесип эң сыймыктуу, ар түйшүктүү, ар сүйө турган байыркы кесиптердин бири экени талассыз. Мугалим коомдун дарыгерги, тазалыктын, күн сайын сыноодо туруунун жана өмүр бою сооп жыйноонун кесиби. Мугалим сүйө алган адам болууга тийиш. Сүйө алган мугалим башкаларды да сүйдүрө алат. Көзүнөн жарыктыкты, мамилесинен жылуулукту, жүрөгүнөн мээрим төккөн мугалим өз мектебин чоң бакытка алып келе алат. Өлкөнүн өнүгүүсү сапаттуу адистерге көз каранды, сапаттуу инсанды тарбиялоо мугалимдин талыкпаган түйшүгүнө, ийгилигине байланыштуу. Кыялдары, идеялары, мүнөзү, жан дүйнөсү, үмүттөрү менен ар бир бала өзүнчө бир дүйнө. Мугалим жөн гана адам тарбиялабайт, ал бүтүндөй бир дүйнөнү өстүрүп, чоңойтуп, өнүктүрөт. Мугалим адамдын, өлкөнүн тагдыры үчүн күйгөн инсан. Билимдүү жана тарбиялуу адам гана ынтымактуу коом, бактылуу келечекти кура алат. Келечектин пайдабалын түптөп, ар бир кышты кынап, тоскоолдуктарга бекем кылып курган мыкты чебер уста. Мугалим бардык инсандардын устаты, тарбиячысы. Билим жана тарбия берүүдөн сырткары коомду туура жолго жетелөө жана аны өнүктүрүү күчүнө ээ. Жандыктардын эң улуусу, эң урматтуусу болгон инсан жараткандын аманаты. Ушундай жогорку даражага ээ болгон инсанды сүйүүгө арналган таалим тарбия аркылуу үй бүлөгө, өлкөгө, жаратуучуга татыктуу абалга келтирүү мугалимдин колунда. Мугалим уул баланы тарбиялап, улутту тарбиялайт. Кыз баланы тарбиялап, келечек жолун ачат. Улуттун уул кызы мугалимден тарбия, билим алып өсөт. Адам баласын адам кылган мугалим. Ооба, сиз кимсиз? Жооп берип көрүңүздөрчү. Сиз кимсиз? Сиз мугалимсиз. Сиз келечекти куруп жатасыз. Сиз бир адам эмес, бир окуучу эмес, бир муун бүтүн ааламды өнүктүрүп жетиштирип жатасыз. Сиз мугалимсиз. Адамдын жашоо пайдабалын түптөп жатасыз. Ар бир баланын жүрөктөрүн, жан дүйнөсүн сүйүү, аруу тилек, жакшы нерселер менен толтуруп, жамандыктан сактап,
жакшылыкка чакырып жатасыз. Сиз мугалимсиз. Сиз туура сөздү айтып, ийгиликке жеткен окуучуңузга кубанып жатасыз. Сиз мугалимсиз. Сиз сыймыктуу кесип ээсисиз. Сиз мугалимсиз. Сиз элден доо алып, дайыма эң пайдалуу болгон сооп ишти аткарып жатасыздар. Урматтуу бүгүнкү кеңешменин катышуучулары, бүгүнкү кеңешменин резолюциясы кабыл алынды. Муну тиешелүү жактарга жибеrini биз камсыздайбыз. Коом мектептен, мектеп мугалимден, мугалим өзүнүн окуучуларына берилген билим жана таалим тарбиясынан башталат. Башкача айтканда, эгемендүү мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсү жөп жөнөкөй мугалимдердин колунда эмеспи? Урматтуу бүгүнкү билим берүү кызматкерлеринин август кеңешмесине келген жалпы коноктор, ушуну менен бүгүнкү иш-чарабыз соңуна чыгып жатат. Жаңы окуу жылында жаңы ийгиликтерди каалайбыз. Саламатта болуңуздар. Кош келипсиздер.